Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына 35 жашка чейинки жаштар, бизнесмен, блогер, активисттер, бийликти сындаган депутаттар келди. Бул жолку чакырылышка мурдагы 6-чы чакырылыштан 30га жакын депутаттар кайра шайланып келди. Арасында 3-чү, 4-чү жол депутат болуп келгендер болду. Жасалма диплом шайлоочулардын добушун сатып алуу, өз каалоосу менен жана башка ар кандай себептерге байланыштуу мандатын тапшырып кеткен эл өкүлдөрү болду. Арасында министрлер кабинетине жумушка өткөндөрү да бар. Ортодо спикерди алмашты. Биринчи жыйында парламенттин төрагалыгына Ынтымак фракциясынан депутат Талант Мамытов шайланган. 2022 жылдын октябрынан бери мыйзам чыгаруу органын Нурланбек Тургунбек уулу жетектеп келди. Айрым мыйзамдарда бөгөттөр бар билесиздер, ал мурка ди ички иштер министрлигинин тизмесинде. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары кандай иштеди? Албетте бул суроого эл, жөнөкөй шайлоочулар баа берет. Эл өкүлдөрү кыргыз, өзбек, кыргыз, тажик чегара чийиндерин тактоо боюнча өтө маанилүү документтерди кабыл алып берди. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу жана башка ири долбоорлорду ишке ашыруу боюнча ратификацияларда колдоого алынды. Дагы бири мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамды да депутаттар көпчүлүк добуш менен кабыл алып берди. Өзбек кыргыз чегарасынын чечилиши, экинчи кыргыз тажик чегарасынын чечилиши, үчүнчү кыргыз тилинде алып берген өз мыйзамды. Ошол үчөө үчүн парламент мен үчүн өтө жакшы иштеди деп ойлойм. Мыйзамда кемчиликтер болду, оңдодук, түзөдүк, бирок ушул парламент эң негизги анан кумтөр маселеси. Ушул 4 маселеде бул парламент аябай жакшы пайдалуу иш кылды дейм. Эмне болбосун парламенттин ошол жердеги чечимисиз эчтеке жасалынбайт. Ошол үчүн бүгүнкү күндө ушул өкмөт, президент, парламент мен оюмча чогуу аябай жакшы иштешти. Эмне үчүн дегенде ошол биз ошолорго шарт түзүп бердик. Мыйзамда ошол бюджетти кабыл алып атканда, айрым мыйзамдарды кабыл алып атканда парламенттин салымы аябай зор десем болот. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ратификациядан өттү. Андан сырткары мына Камбаратта бир ГЭСи мына ишке ашырылып атат. Мына 8 жылда 10 жылда ишке ашылат дейт, бирок биринчи агрегаты 4 жылда ишке берилет дейт. Бул эң маанилүү. Андан сырткары бир канча мыйзам долбоорлору, бул аял затына байланыштуу, жаш балдарга байланыштуу мыйзам долбоору кабыл алдык. Чегара маселеси чечилди. Эң негизгиси бул мамлекеттин тынчтыгы үчүн, келечеги үчүн чегара маселеси чечилди. Мыйзамдарда өзүңүздөр көргөндөй, кыргыз тил мыйзамы бул тарыхый мыйзам болуп калат. Кыргыз тил мыйзамы кабыл алынды. Бул деген аябай талаш тартыш менен кабыл алынды. Муну баарыңыздар көрдүңүздөр. Манас мыйзамы кабыл алынды. Мындай руханий жактарды караганда. Парламент мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча демилгени да колдоп берди. Депутат Улан Примов желекти өзгөртүү жана шайлоо системасын өзгөртүүгө багытталган өлкө президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын демилгечилеринин бири. Эл өкүлү парламенттик шайлоо дал ошол мыйзамдын негизинде өтөрүн белгиледи. Биз ошол мыйзамдын алкагында жаңы шайлоого аттанабыз, ошол жаңы система менен шайлоо өтөт. Бул тактап айтканда буга чейин дагы айтылып келген, мамлекетибизде 30 округ болот. Ошол 30 округтан Кудайым буйруса, ар бир округтан 3төн депутат шайланып келет. Андан кийин эң негизгиси бул жерде биз гендердик квотаны дагы эске алып, биз ар бир 3-чү депутат аял киши болсун деп биздин аялдарга дагы чоң мүмкүнчүлүктөрдү берип атабыз. Эл өкүлдөрү министрлер кабинети менен ынтымакта иш алып барып, өлкөнүн экономикалык өсүшүн шарттаган мыйзам долбоорлорунда колдоп бергенин белгилешти. Өкмөт тарабынан келген көптөгөн мыйзам долбоорлорун ушул жерден кабыл алып берип, мамлекеттин экономикасынын бүгүнкү күндө өсүшүнө да жакшы мыйзамдарды кабыл алып берди. Мен ошосу менен болсо да бир аз эсте калат деген ойдомун. Анан калган бааны ошол сырттагы эл өзү берет. Кыргызстандагы 2,5 миллион жаштардын баягы үнүн угуш үчүн атайын агенттик түзүү боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы жаштар агенттигин түзүү деген тилек менен ошо демилге көтөрүп чыктым. Атайын оңдоттук алып, ошол демилгени президентке да кат түрүндө да жолдодук. Буюрса ишке ашып калып турган болсо, ошо жаштар саясатына кошкон биздин да бир чакан салымыбыз болуп калат деп үмүттөнөм. Парламенттин 7-чи чакырылышына 5% босогодон 6 партия өткөн. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына мурда шайлоого катышпаган партиялар келди. Мурунку парламенттеги 120 депутаттын ордуна 90 депутат иштеди. Ошондой эле 36 шайлоо округунан 34 депутат мандат алды.
Алардын айрымдары фракцияларга кошулса, кээ бирлери элдик жана мекенчил депутаттык топторунда иш алып барды. Нургүл Жумабекова, Адилет Эшкожо, Ала Тоо 24.